بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد منهاج السالكين كتابين оқуынан арулантабыз. Biz өткен сабақтарыбызда Китабут Тахара тазалық китебин бүтүргөн элек. Эми Аллах Тааланын жардамы менен biz намаз китебин окууну баштайбыз. Автор рахимахулла айтты: Китабус Сала. Намаз китеби шурутус салати тақаддама анна ат-тахарата мин шурутиха ومن شروطها دخول الوقت. Намаз китебине байланыштуу болгон маселелердин биринчиси намаздын шарттары болуп саналат. Намаздын сахих болуу, туура болуу, мындайча айтканда туура болуу шарттары. Мына ушул шарттар толук табылса, намаз сахих болот, мындайча айтканда туура болот. Эгер мына ушул шарттардын бири табылбай кала турган болсо, намаз дурус болбойт. Тақаддама анна ат-тахарата мин шурутиха. Тазалык намаздын бир шарттарынан экени жогоруда Китабут Тахара тазалык китебинде айтып өтүлдү. Тазалык деп айткан кезде тазалыктын эки түрү тең кирет. Хадастан тазалануу жана хабастан тазалануу. Нажасаттан тазалануу. Хадастан тазалануу бул дарат алуу жана гусул алуу жана суу жок кезде же кээ бир үзүрлүү себептерге көрө таяммум менен болот деп айттык. Жана нажасаттан тазалануу тууралуу да баяндадык. Демек жогоруда тазалыктын эки шарты баяндалып өтүлдү. Тазалык китебинде, Китабут Тахарада, тазалык китебинде дарат тууралуу жана нажасаттан тазалануу тууралуу айтып өттүк. Эми намаздын үчүнчү шарты ومن شروطها دخول الوقت. Уақыттың кирүүсү. Албетте намаздын уақытысы кирген болуусу керек. Намаз окуу үчүн 5 вак намазды окуу үчүн кимдир бирөө намаз уақытысы кирүүсүнөн алдын намаз окуй турган болсо, анын намазы дурус болбойт. Кайрадан окуусу керек болот. والأصل فيه حديث جبريل. Бул туурасында негиз жана далил болгон хадис Жебрейл алейхиссаламдын хадиси. أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين رواه أحمد والنسائي والترمذي. Жебрейл алейхиссалам Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга имам болуп намаз окуган. Биринчи күнү ар бир намаздын алгачкы убактысында, экинчи күнү ар бир намаздын акыркы убактыларында окуган. Намаз биринчи парз болгон убакта Жебрейл алейхиссалам түшүп келип, ар бир намазды биринчи убактында окуп берген. Экинчи күнү түшүп, ар бир намаздын акыркы убактысында окуп берген. Жана айткан: "Вакала я Мухаммад, ас-салату ма байна хадайнил вактайн." О Мухаммад, намаз мына ушул эки убакыттын арасында деп көрсөтүп берген. Бул хадиске көрө Жебрейл алейхиссалам түшүп, ар бир намаз убактысын башталуусун жана акыркы бүтүү убактысын көрсөтүп берген. Намаз уақытысын баяндаган хадистердин дагы бири وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ذل الرجل كطوله ما لم تخضر الأسر
Абдулла ибн Амр радияллаху анхумадан риваят кылынат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Пешин намазының уақытысы күн чак түштө батышқа оғондон баштап башталат" деп айткан. Пешиндин уақытысы күн оғондон баштап башталат дейт. Эми ушундай суроо, эми мындай суроо: эмне үчүн пешин намазынын уақытысы 5 уақыт намаздын уақытысынан алдын, 5 уақыт намаздын уақытысынын арасынан биринчи болуп айтылды? Адаттан bir күндө 5 уақыт намаз дейилсе, багымдат намазынан эсептеп баштайбыз. Багымдат пешин асыр деп айтылат. Бирок жогорку хадисте пешин намазы деп айтылды. Чындыгында кебир хадистерде ас-салатул ула, алгачкы намаз деп айтылат, пешин намазы. Анын себеби Жебрейл алейхиссалам түшүп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ар бир намаз убактысын көрсөтүп бергенде, биринчи болуп көрсөтүп берген намаз пешин намазы болгон. Ошондуктан кебир хадистерде биринчи намаз пешин намазы деп аталат. Жана кебир хадистерде намаздын убакыттары тууралуу баяндалган убакытта пешин намазын убактысын айтуу менен башталат. Демек, пешин убактысы качан экен? Күн оогондон баштап, ва кана зиллур ражули катулихи, кишинин көлөкөсү өзү барабарына жеткинче. Мәлем тахдурул асри, жана асыр намазынын убакыты киргенге чейин. Демек, пешин намазынын башталуу убактысы күн оогондон кийин башталат. Белгилүү болгондой, күн чыгыштан чыгат, анан көтөрүлө баштайт. Күн чыгыштан күн чыккан убакытта нерселердин көлөкөсү батыш тарапта болот. Күн көтөрүлгөн сайын көлөкө кыскара берет. Тикеге келген убакытта көлөкө токтойт. Ошол көлөкө токтоп туруп, кийин күн батыш тарапка карай оогондо эми токтоп турган көлөкө чыгыш тарапка карай узара баштайт. Күн ооп туруп, токтогон көлөкө күн чыгышка карай узара баштаса, пешин убактысы кирген болот. Бул башталуусу, ал эми акыры болсо, ва кана зиллур ражули катулихи, кишинин көлөкөсү өзүнүн узундугунун барабары болгончо. Демек, мисалы дейли, 1 метрлик бийиктикте жерге сайылган таяк боло турган болсо, күн тикеге келген убакытта файюз завал деп атап коюшат алымдар. Ошол нерсенин астында бир аз болсо да көлөкө калат. Аны завал көлөкөсү деп коюлат. Ошол завал убактысындагы көлөкөнү эске алуубуз керек. Ошол көлөкөдөн сырткары 1 метр ашыкча болгондон кийин пешин намазынын убактысы чыгат деп айтабыз. Демек, пешин убакты чыгып, асыр убактысы киргенин биз күн тикеге келген убакыттагы завалдын көлөкөсүнүн өлчөмүн билбей туруп биле албайбыз. Албетте, күн тикеге келген убакытта кээ-бир жерлерде көлөкө калбоосу мүмкүн, бирок көпчүлүк жерлерде ар бир нерсенин көлөкөсү калат. Ошол көлөкөдөн сырткары эсептешибиз керек болот. Демек, тикеге келген убакытта күн файюз завалдын өлчөмүн билип, мынандан кийин дагы 1 метр ашыкча боло баштаса, батыш тарапка карай ошондо пешин убактысы түгөп, асыр убактысы кирген болот. Бул пешин намазынын түгөөсү жана асыр намазынын, бул пешин намазынын бүтүүсү жана асыр намазынын башталуусу болуп саналат. Мәлем тахдурул асру, асыр намазынын убактысы кирмейинче деп айтты. Пешин намазынын убактысы күн оогондон баштап ар бир кишинин көлөкөсү өзү барабарынча болгончо. Ар бир нерсенин көлөкөсү өзүнө бир барабар болуп узарганда асыр убактысы кирет. Вактул асри мәлем тасфарру шамсу. Акыркы убакты болсо, асыр убактысынын акыркы убакты болсо, күн саргаймайынча. Күн саргарып, акыркы убакты болсо, күн саргаймайынча. Күн саргарып, көздүн нурун албагандай абалга келип калса, асыр намазынын убактысы чыккан болуп саналат. Эми пешин маселесине келсек, убактысынын бүтүүсү тууралуу, пешин убактысынын акыркы убактысынын бүтүүсү тууралуу алымдардын өз ара ортосунда талаш тартыш бар.
Көпчүлүк алымдар мына ушул хадистин ошол захири маанисин алып, кишинин көлөкөсү өзүнүн барабарына жеткен кезде пешин убактысы чыгып, асыр намазынын убактысы кирет деп айтышат. Ханафи мазхабта да эки түрдүү риваят бар. Биринчи риваят мына ушул көпчүлүк алымдар пикирине ылайык. Экинчи риваят кишинин көлөкөсү эки барабарга жеткенде пешин убакты чыгып, асыр убактысы кирет дейилет. Ошондуктан бизде асыр намазы кичине кечирээк окулат алгачкы убактысынан. Бирок валлаху алам, Аллах билүүчү, бул маселеде биринчи алымдардын сөзү күчтүүрөөк. Ханафи мазхабтагы жумхур алымдардын риваятына ылайык келген риваят күчтүүрөөк риваят болуп саналат. Ошондуктан аялдар пешинде кечиктирбөө керек, каза болуп калат. Анткени бизде асыр намазына азан кайсы убакытта айтылат? Эки көлөкө болгондо айтылат. Өзү бир көлөкөдө убакыт чыгып болгон болот. Эртерээк окуп алганга аракет кылып калуу керек. Жана асырды кечиктирип окууда эч кандай карама каршылык жок. Бирок пешинде ошол убакытка чейин кечиктирүү көпчүлүк алымдар пикирине көрө убакыт чыкканда окуган болуп калат. Эми асыр намазынын убактына келсек, көпчүлүгүбүз биле турган маалымат, асыр убакты кайсы убакка чейин болот? Күн батканга чейин болот деп билет көпчүлүк алымдар. Асыр убакты кайсы убакка чейин болот? Күн батканга чейин болот деп билет көпчүлүк алымдар. Чындыгында асыр убакты тууралуу келген хадистер эки түрдө келген. Кээ-бир хадистерде وَمَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرِ. Бул хадис сахих хадис. Ким күн батуусунан алдын асыр намазынын бир рекетине үлгүрсө, асыр намазына жетишиптир деп айтты. Күн батуусунан алдын асыр намазынын бир рекетине жетишип калса, асыр намазга үлгүрүп калган болот. Кала берсе, биринчи рекетти окуп бүткөндөн кийин, экинчи рекетке турган кезде күн батып болду. Калган 3 рекетти күн баткандан кийин окуса да, ал асырга үлгүрүптүр дейилип жатат. Бирок эми бул хадис боюнча Вақтул асри ма лам тасфарру шамсу. Күн саргайганча деп айтылып жатат. Күн саргайып, күчүн жоготуп, кишинин көзүнүн нурун албай турган даражада болсо, асырдын убакты чыккан болот деп айтылып жатат. Бул хадис боюнча. Ошондуктан бул хадистерди аалымдар жыйнап туруп, асыр убакты эки убакытка бөлүнөт деп айтышкан. Эки түрдөгү убакытка бөлүнөт. Биринчи убактысы ыктыярдуу убакыт, экинчи убакты зарылчылык убакыты болуп саналат. Ыктыярдуу убактысы ар бир кишинин көлөкөсү бир барабарына жеткенден баштап күн саргайганча, күн саргайып, нурунун күчүн жоготконго чейин, күн батуусуна аз калганча бул ыктыярдуу убакыт болот. Ошол убакыттын арасында асыр намазын окуу сиздин ыктыярыңызда. Күнөөкөр болбойсуз эгер мына ушул убакыттын арасында окулса. Экинчи бир убакыты зарылчылык убакыты. Зарылчылык убакыты күн саргайгандан баштап, күчүн жоготкондон баштап, күн батканга чейин. Бул эми зарылчылык убакыты дейилет. Үзүрү болгон кишилер үчүн окуса боло турган убакыт, мисалы, хайыз көргөн аял ошол убакытта тазаланды. Ошол убакытта асыр намазын окуйт деп айтабыз. Ошол убакытта болсо да асырды окуйт дейбиз. Кимдир бирөө өзүнөн кетип кайра ошол убакытта өзүнө келди. Асыр намазын окуп алат деп айтабыз. Булар үчүн убакыт чыккан жок хадисте айтылгандай. Хадисте күн батуусунан алдын бир рекет асыр намазына үлгүрүп калса, күн батуусунан алдын асыр намазына үлгүрүптүр. Асыр намазы каза болгон жок. Бул эми үзүрлүү болгон адамдар үчүн. Бирок өз ыктыяры менен эч бир үзүрсүз, себепсиз күн саргайган убакыттан ал жагына кечиктирүү шам намазынан алдын күн батуусунан алдын окуп алуу менен күнөөкөр болот. Ошондуктан асыр намазын үзүрсүз кечиктирип болбойт. Көбүнчө иш кызган убакытта түгөтүп алалы ишибизди дешип, шамга жакын кечиктирип биротоло жуунуп окуйбуз дешип, асыр намазын кечиктирип жиберишет. Мындай кылуу болбойт. Ошол даарат алып, ошол жумуш кийиминде болсо да окуп алуу керек. Кечиктирбеңиз, убагында окуп алың дейбиз. Бирок күн батайын дегенче эч бир үзүрсүз кечиктирүү бул эми тыюу салынган болуп саналат. Мындайча айтканда, күнөө болуп саналат. Кээ бир хадистерде тилке салатул мунафиқин, андай намаз
munafiqтың екі жүздүүнүн намазы деп айтылған. Күн батусын күтіп отырады да, кейін тұрып асыр намазын қырға оқшап çoқып алады. Бұл мұнафиқтардың намазы деп айтылған. Шам намазының уақыты қашан екен? Күн батқандан баштап шафақ жоғалғанға шейін. Шафақтан мақсат көпшілік алымдардың пікіріне көрі қызыл шафақ көзде тұтылған. Күн батқандан кейін пайда болып отырған қызылдық. Қызыл шафақтан мақсат күн батқандан кейін күн батқан тарапта әлбетте ары бері күндің тәсірі қалады, қызарып қалады, күн батқандан кейін де қызарып тұрады. Мына ушул қызыл түс жоғалғанда демек шам намазы шығып құптан уақыты кірген болып саналады. Мына ушул қызыл түс кеткенден кейін демек шам уақыты шығып құптан уақыты кірген болып саналады. Құптан намазының уақыты түндің жарымына чейін. Құптан намазының шығуысында да, кірісінде де талаш тартыш бар алымдардың ортасында. Көпшілік алымдар кірісі қызыл шафақ жоғалғандан кейін құптан уақыты кіреді дешеді. Кейбір алымдар болса, Ханафи мазхабтағы бір риwayatқа көрі, ақ шафақ, мындайша айтқанда ақ шафақ кеткенден кейін құптан уақытысы кіреді дейіледі. Ақ шафақ, қызыл шафақ жоғалғандан кейін, ақ шафақ, қызыл шафақ жоғалғандан кейін дағы ақтық пайда болады да, ошол ақтық жоғалғандан кейін құптан уақыты кіреді деп айтышады. Бұл Ханафи мазхаб алымдарының сөзі, бирок көпчүлүк алымдар қызыл шафақ кетүүсү менен құптан уақыты кірген болып саналады деп айтышады. Құптан уақыты кірді дейлі шафақ кетүүсү менен күн батқандан кейін қызыл шафақтың жоғалуысы 1,5 саат айданасында дешеді. 1,5 саатта жоғалат бол жол менен құптан намазының уақыты қызыл шафақ жоғалғандан кейін кірсе, ошол уақытысының шығуысында да хилаф бар, талаш тартыш бар. Кейбір алымдар мына ошол хадисті алышып, түндің жарымында құптан уақытысы шыққан болып саналады. Жарым түнден құптан намазын өткөріп оқыған адам құптан намазын қаза қылған болып саналады деп айтышады. Кейбір алымдар құптан намазы бағымдат намазына чейін, антикені башқа хадистерде әрбір намаздың уақыты кейінгі намаздың уақыты кіргенге чейін деп айтылған. Албетте намаздың уақыты кіргенге чейін далалат қыла тұрған хадистер бар. Алар да сахих хадис. Уқтап қалған адам қайдыгер болып саналбайды. Ким қайдыгерлік қылған болады? Ким егер әрбір намазды кейінгі намаздың уақыты кіргенше кешіктірген адам деп риwayat келген. Ұйқыда қайдыгерлік жоқ деген адамда да алдын алған киши, етиятын албастан ұқтаған киши, әлбетте ал инсанда қайдыгерлік бар. Бирок етиятын алған адамда ұйқыда ешқандай қайдыгерлік жоқ. Жиынтықтап айта тұрған болса, мына ушул хадисте әрбір намаздың уақыты кейінгі намаздың уақыты кіргенше екеніне далалат қылады. Демек, құптан намазының уақыты кейінгі бағымдат намазының уақыты кіргенше деп айтышады. Бирок бұл хадистің мағынасына қарап тұрып, бар алымдар ала беришпейт. Анткени бағымдат намазының уақыты пешинге чейин деп ешкім айтпайды. Бағымдат намазының уақыты күн шығуысы менен бүтөт. Демек, бұл хадисте истисна болгондон кейін, ушундай бөлінгөндөн кейін, мындайша айтканда, бұл хадисте истисна болгондон кейін құптан да мына ушул баптан болып саналады. Құптан намазы күчтүүрөөк пикирге көрө түндүн жарымында түгөнөт. Жарым түндү кайдан билебиз? Күн батқан уақытты саатты санайсыз. Бағымдат кире турган саатты есептеп туруп, арасын ортого бөлсөңүз, жарым түн келип чыгат. Мисалы, эми 6-да шам окулуп жаткан болсо, күн батып жаткан болсо, жана саат 5-те бағымдат кирип жаткан болсо, арасы канча? Арасы 11 саат. Тең жарымы 5,5 саат. Тең жарымы 5,5 саат. 6-га 5,5 саатты кошосуз, канча болот? 11,5 болот. Демек, 11,5-дан кечиктирип болбойт дегени құптан намазын. Кейбір алымдар құптан намазын эки түрдүү уақыты бар, ыктыярдуу уақыты жана зарылчылык уақыты. Ыктыярдуу уақыты жарым түнгө чейин, зарылчылык уақыты құптан бағымдат намазынын уақыты киргенче. Мына ошондо эки хадисти бириктирип туруп, бул хадис ыктыярдуу уақыты баяндап жатат. Тиги хадис болсо, зарылчыл уақыты баяндап жатат деп айтышат. Ошондуктан кечиктирүү туурасында этиятын алып эмне дейбиз?
жарым түндөн кечиктирбесин дейбиз. Бирок багымдат намазына чейин уланат дегендердин сөзүн эске алып, бир аял мисалы үчүн хайыздан жарым түндө тазаланса, багымдат намазын убактысынан алдын, 1 саат алдын тазаланса, куптанды окуусу керекпи? Етияттан окуп алсын деп айтабыз. Жарым түндө куптан убакыты чыгат дегендер куптан намазынын казасын окубайт бул аял дешет. Анткени куптан намазы чыгып болгондон кийин тазаланды дейт. Бирок убакыты багымдатка чейин деп эске алсак, али бери куптан намазы чыкпаган убакытта тазаланган болот да, эми куптанды окуп алуусу керек болот. Бул туурасында етият урагын алып туруп куптанды окуп алсын дейбиз. Ал эми башка убакыттан жарым түндөн кийин кечиктирбесин деп айтабыз. Вакту салати субхи мин тулу'ил фажри ма лам татлу'у ш-шамсу раваху Муслим. Эми багымдат намазынын убактысы таң аткандан баштап күн чыкканга чейин, күн чыккандан кийин убакыты бүткөн болуп саналат. Алымдар таң эки түрдүү болот деп айтышат. Фажру садиq жана фажру казиб. Же субху садиq, же субху казиб деп коюшат. Жалган таң, чыныгы таң. Фажр казиб, фажр садиктан алдын болот. Жалган таң, чыныгы таңдан алдын болот. Уфукта, мындайча айтканда горизонтто багымдат убакыты кирүүсүнөн 1 саат алдын же андан алдыныракпы, кудум таң жарышкандай болот. Караган адам ага багымдат убакыты кирди окшойт деп ойлоп калат. Бирок муну фажр казиб, субху казиб деп коюшат. Жалган таң деп коюшат. Анткени бул жарыктык кайрадан кайып болот, жоголуп кетет. Кийин багымдат убакыты кирген убакытта субху садиq убактында, чыныгы таң убактында чындыгында таң жарыйт, жарышып кете берет, эми жоголбойт. Бул таңдын жарыктыгы, бирок алгачкы таң, жалган таң жоголуп кетет. Жарыгандай болот да, бирок кайып болуп кетет. Жоголуп кетет, ошондуктан фажр казиб деп коет. Жалган таң деп коюшат. Караган адам багымдат убакыты кирди деген ойго баруусу мүмкүн, бирок айырмасы фажр садиq менен фажр казибтин айырмасы, жалган таң менен чыныгы таңдын айырмасы, субху казибте эмне болот? Жалган таңда эмне болот? Көрүнгөн жарыктык узунуна карай болот. Ал эми фажр садиqта, чыныгы таңда жарыктык көлдөлөң карай болот. Айырмасы мына ушундай. Экинчи бир айырмасы, фажр казибте, жалган таңда пайда болгон жарыктык жоголуп кетет. Бир аз туруп анан жоголуп кетет. Ал эми фажр садиqте, чыныгы таңда жарыктык жарып кете берет, акыры жарышып кетет. Багымдат намазынын убактысы фажр казиб менен эмес, жалган таң менен эмес, фажр садиqтин кирүүсү менен, ошол чыныгы таңдын кирүүсү менен болот. Демек, мына ушул имам Муслим риваят кылган хадисте 5 убакыт намаздын убактысы баяндалды. Wallahu alam, sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.